Көңүл буруңуз. Россияга барган ар бир эмгек мигранты каттоого турууга милдеттүү. РФ мыйзамдарын сактап, таза документ жасатып, өзүңүзгө сак болуңуз. Саламаттыгыңыз үчүн да медкарта талап кылынат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыз. Ининен СНИЛС, медкарта, перевод паспорт, кара тизмеден текшерүү, ОМС, медкнижка, трудовой договор деги эле бардык документ маселесинде сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ишенимдүү адистерге кайрылыңыз. Байланыш номерибиз +7909 993 46 44. Нурсултан менен байланыш. Шайлоо Бегатазов Таиландтык атаңдашын техникалык нокаут менен жеңди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлоо Бегатазов Таиландта өткөн дүйнөлүк мелдеште дүйнөлүк муай-тай чемпиондук курун утту. Ал бүгүн 29 августта жергиликтүү мушкер менен кез келди. Эки мушкердин беттеши турнирдин негизги беттеши катары өттү. Анда Шайлоо Бегатазов атаңдашынын үстүнөн беттештин экинчи бөлүгүндө техникалык нокаут менен жеңишке жетип, чемпиондук курду тагынды. Шайлоо Бегатазов быйыл жазында соттун чечими менен мандатынан ажыраган. Булак Супер Кежи. Орусия америкалык журналисттерге өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги бир катар компания өкүлдөрү, прокурорлор, чиновниктер, аскер кызматкерлери жана The Wall Street Journal, The New York Times жана The Washington Post гезиттеринин журналисттери болгон 92 америкалык жаранга өлкөгө кирүүгө тыюу салганын жарыялады. Тышкы иштер министрлиги либералдык глобалист деп сыпаттаган бул басылмалардын кызматкерлери Орусия жана анын куралдуу күчтөрү жөнүндө фейк маалыматтарды түзүүгө жана жайылтууга катышаарын белгилеген. Ведомство санкциялар тизмесин кеңейтүү, АКШ тарабынан киргизилген санкцияларга жооп катары чечкиндүүлүк жана ырааттуулук менен улана турганын билдирди. 23 августта АКШнын каржы министрлиги Орусиянын Украинага каршы согушуна байланыштуу Орусияда жана башка өлкөлөрдө 400гө жакын жеке жана юридикалык жактарга санкция жарыялаган. Бул чаралар АКШнын Украинадагы 2022 жылдын февралында башталган аскердик өнөктүк үчүн Орусияга кысым көрсөтүү аракеттеринин бир бөлүгү. Булак Супер Кежи. Өзбекстан Парижде алтын медаль уткан эки спортчусу боюнча күтүүсүз чечим кабыл алды. Ушул убакка чейин Өзбекстандын улуттук гвардиясында капитан чини менен кызмат өтөп келген бокс боюнча эки жолку Олимпиада чемпиондору Баходир Жалолов менен Хасанбой Дусмадовго мөөнөтүнөн мурда подполковник чини ыйгарылды. Бул тууралуу өзбекстандык басылмалар жазышты. Мындай өсүш өзгөчө учур экенин белгилей кетүү керек. Аскердик чин берүүдө капитандан кийин майор, анан подполковник турат. Маалым болгондой, бул чечим спортчулардын дүйнөлүк спорт аренасында гана эмес, өлкөдөгү коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылууга кошкон зор салым үчүн кабыл алынган. 31 жаштагы Хасанбой Дусмадов Париждеги Олимпиадада бокс боюнча 51 килограмм салмакта алтын байге уткан. Ал эми 30 жаштагы Баходир Жалолов ушул эле Олимпиадада 92 килограммдан жогоркулар арасында алтын уткан. Булак Супер Кежи. УКМК Салимбай Байбачанын тарапташы болгон Баткенин тургунун кармады. Издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу тобунун лидери Салим Абдувалиевдин тарапташы кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМК тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестринин электрондук маалыматтык журналына катталган материалдын негизинде 1956 жылы туулган Баткен облусунун Кызылкая шаарынын тургуну кармалган. Кармалган жаран УКМК органы тарабынан буга чейин издөөдө жарыяланган Өзбекстан өлкөсүндөгү уюшкан кылмыш топтун лидери Салим Абдувалиев менен жана буга чейинки УКМК тарабынан кармалган 1978 жылы туулган жаран менен биргеликте Ташкент шаарында жолукканы маалым болгон. Жүргүзүлгөн тиешелүү тергөө иштеринин жыйынтыгы боюнча кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун идеологиясынан баш тартып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийерин билдирген. Булак Супер Кежи. Орусиянын бийлиги мигранттарды көзөмөлдөө үчүн атайын рейстер түзүүнү көздөп жатат. Орусиянын өкмөтү эмгек мигранттарын көзөмөлдөп туруу үчүн 2025 жылы атайын рейстер түзүүнү пландап жатат. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жазды. Рейстерге миграциялык документтеринин мөөнөтү өтүп кеткен же жокко чыгарылган административдик кылмыштарга барып өлкөдөн депортациялана турган чет өлкөлүктөрдүн жеке маалыматтары киргизилет. Басылма белгилегендей, азырынча бул рейстердин ишин тескеген кандайдыр бир нормативдик документтер
жок. Миграциялык саясат боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйынында баарын базага киргизүү мүмкүн эместиги белгиленди. Мындан улам ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой майда барат мыйзам бузууга баргандарга мунапыс жарыяланса жакшы болорун белгиледи. Федералдык коопсуздук кызматынын өкүлү Владислав Меншиков бул демилгени колдоого даяр экенин билдирди. Жыйында Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын саны 630 миңге жетери айтылды. Украинада согуш башталганы Орусияда мигранттарга каршы рейдтер, текшерүүлөр күчөдү. Полициячылар жарандык алып, аскердик каттоого турбай койгон чет өлкөлүктөрдү аскердик комиссариаттарга жөнөтүп жатышат. Ал эми жарандыгы жок мигранттарды депортациялоо же жеңилдетилген шартта паспорт алып берүү убадасы менен Украинадагы согушка айдап жатышканын укук коргоочулар белгилеп келишет. Булак Азаттык.